Чоң рахмат. Кыргыздар сөздүн чебери, кыргыздар күмүш кемери. Ош технологиялык университетинде 23 февраль ата мекенди коргоо жана 24 февраль Ош технологиялык университетинин күнүнө карата окуу жайдын жетекчилиги, аялдар кеңеши, экономика жана башкаруу институту, кесиптик бирлик комитети тарабынан жалпы мекен коргоочулардын урматына концерттик программа тартууланды. Салтанатка окуу жайдын жетекчилиги, окутуучулары жана студенттери катышты. Иш-чарада Оштун ректору Жамболот Турсунбаев университеттин түзүлгөн күнү жана жамааттын мырзаларынын майрамы менен куттуктап, билим берүүдө татыктуу эмгектенген алдыңкы мугалимдерди сыйлады. Ош технологиялык университетинин жалпы жамааты, урматтуу кесиптештер, студент достор, алгачкыдан эле кечеги күнкү 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен чын дилимден сиздерди, ата мекенди коргоочуларды куттуктаймын. Бул жалаң гана мырзалар эмес, айымдар да. Ошондой эле мына бүгүн Ош технологиялык университетине эң бир маанилүү күндөрдүн бири болгон. Бул мына биздин 62 жылдык мааракеси менен, Ош технологиялык университетинин 62 жылдык мааракеси менен дагы чын дилимден сиздерди, урматтуу кесиптештер, куттуктаймын. Майрамдык кечеде жагымдуу чыгармалар, убондуу ырлар, бийлер аткарылды. Университеттин өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан окутуучу агайларга, кызматкерлерге жана окууда мыкты жетишкендиктерди жараткан үлгүлүү студенттерге ардак грамота жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Майрамдык иш-чарага Оштунун кесиптик бирлиги колдоо көрсөтүп, баалуу сыйлыктарын тапшырып өттү. Ош технологиялык университетинде 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнүнө карата майрамдык салтанат өткөрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндө Оштунун кесиптик бирлигинин төрайымы Багдагүл Теленбаева окуу жайдын мырзаларынын майрамы менен куттуктап, кесиптик бирликтин фондунан 14 кызматкерди көп жылдык өзүрүлүү эмгеги үчүн баалуу сыйлыктар менен сыйлады. Татыктуу билим берүүдө сиздердин салымыңыздар аябай чоң. Сиздерге бекем ден соолук, ишиңиздерде чыгармачылык ийгиликтерди, бакубат жашоо каалаймын. Анан экинчи майрамыбыз урматтуу биздин жааматтын жалпы жигиттери, мырзалары, сиздерди майрамыңыздар менен дагы кызуу куттуктаймын. Сиздерге бекем ден соолук, үй бүлөңүздөрдө дайым тынчтыкты каалайм. Сиздер биздин мекенибиздин сакчысы, мекенибиз үчүн патриот, жоокер, патриот жигит болуп жүрө бериңиздер. Ал эми биздин жаамат үчүн мыкты кызматкер, үй бүлөңүздөр үчүн камкор ата болуп жүрө бериңиздер. Дайым сиздер менен биз сыймыктанабыз. Үй бүлөңүздөрдө жакшы саамалыктар болсун. Ошондой эле бир нече кызматкерлер төмөнгөдөй сыйлыктар менен сыйланышты. Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин төш белгиси менен Дүйшөев Сатыбалды, курулуш өндүрүшү кафедрасынын профессору, Жунусалиев Акылбек Сайдазович, гуманитардык технологиялык колледжинин доценти. Билим жана илим кызматкерлеринин кесиптик бирлигинин борбордук комитетинин ардак грамотасы менен Сулпукаров Жакшылык Алибаевич, колдонма математика жана информатика кафедрасынын доценти, Исманов Өмүрбек Марипжанович, маалымат технологиялары жана башкаруу кафедрасынын доценти, Чилдебаев Бакытбек Сүйүнбекович, электр жабдыктары жана жылуулук энергетика кафедрасынын доценти. Жумакадыр Кубатбаевич, экономика пландоо бөлүмүнүн башчысы Абдырашитов Кубанычбек Мамат Ибрагимович, доцент Кадыркулов Адылбек. Мындан сырткары 23 кызматкер быйылкы жылы 50-60-70 жашка толгондугуна байланыштуу юбиляр кызматкерлер катарына кесиптик бирлик тарабынан диплом жана баалуу белектер менен сыйланышты. Атамкулов Улан Токтогазиевич, окутуучу Жылчиев Сатарали Сарыбаевич. Эгинен элибиздин эр жүрөк жигиттери, сиздерди Ош технологиялык университетинин аялдар кеңешинин жааматы чын жүрөктөн 23 февраль ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз. Кылган эмгектериңиздер, берген билимиңиздер, жүрүм туруңуздардын үлгүсү менен мекендин ыйыктыгын коргоону, аны көздүн карегиндей сактоону, кийинки муунга татыктуу өткөрүп берүүгө салымыңыздар чоң деп белгилейбиз.